Кыргыз Республикасынын акыйкатчысынын орун басары Айчүрөк Назаралиева Москвага иш сапарынын алкагында Сахарова чет элдик жарандарды убактылуу кармоо борборуна барды. Иш сапардын алкагында Назаралиева борбордун жетекчилиги менен, ошондой эле мекенге кайтып келүүнү күтүп, аталган борбордо кармалып турган Кыргыз Республикасынын жарандары менен жолугушту. Мындан тышкары, Кыргызстандын Россиядагы элчилигинде Россия Федерациясындагы адам укуктары боюнча ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппаратынын жетекчилиги жана Россиянын Ички иштер министрлигинин миграциялык кызматынын кызматкерлери менен биргеликте кыргызстандыктарды кабыл алышып, ишти терең жана кошумча карап чыгууну талап кылган жарандардын кайрылууларын кабыл алышты.